биздин кийинки доклад менен өзүнүн Кыргыз Түрк Манас университетинин 2-курстук студенти Райкам Төшөбаева эски имарат үчүн жаңы план деген аталыштагы өзүнүн докладын сунуштасын. Буюрса кадан жайыбыздагы дүйнөгө аты чыккан Европанын шаарларындай турак жайларга ээ болот деген ишеничтебиз. Анда эмесе эски имараттардын жаңылоонун бир планын сиздер менен чогуу көрүп болобуз. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер жана коноктор. Сиздерге мен өзүмдүн сөзүмдү баштоодон мурда биринчиден терең ыраазычылык билдирем атайын келип бергениңиздер үчүн. Бүгүнкү менин темам эски имарат үчүн жаңы пландар. Марказ айыл өкмөтүнө караштуу Көктал айылындагы Балкаев таш бой орто мектеби 1999 жылы Ашар жолу менен ачылган. 2008 жылы жаңы мектеп ачылганына байланыштуу 4-класска чейин эле окутуу башталган, бирок окуучулардын санынын аздыгынан карлик системасында да окутуп жүргөн. Бирок 2014 жылы ал мектеп жабылып, учурда ошол бойдон бош болуп турат. Биз бул мектепти эскиртип, бош койбостон ага максаттуу түрдө пайдалансак болот. Менде бул боюнча төмөнкүдөй 3 сунуш бар. Биринчиси спорт тил иримдерин ачуу. Ар кандай иримдерди ачсак болот. Бул ушул эле мектептин бөлмөлөрүндө жаш балдар үчүн, окуучулар үчүн кружокторду уюштурсак болот. Тил үйрөткөн комуз, гитара жана башка. Бул кружоктор көп суммасы анча деле кымбат эмес. Мисалы үчүн 200-300 сомдон болсо, ошол эле мугалимдер үчүн кошумча акча каражаты болмок. Экинчиси бул спорт зал жана стадион куруу. Биздин айылда спортко сүйгөн балдар көп, бирок аларды спорт менен машыгуу үчүн жакшы шарттар жок болгондуктан спорт зал жана аянтча куруу керек. Мунун төмөнкүдөй пайдалары бар. Жаштарды спортко тартуу, дени сак, жаңы терс адаттардан оолак болуу жана Кыргызстандагы келечектеги чемпиондорду даярдоо. Андан кийинкиси аялдар үчүн тигүү цехи жана кол өнөрчүлүк боюнча кичи бизнес ачуу. Айылда жумушсуз аялдар толтура эле кезигет. Биз алардын көйгөйүн чечүү үчүн эгер биз ушул эле имараттын ичине тигүү цехи же болбосо кол өнөрчүлүк борборун ачкан болсок, бул алар үчүн кошумча каражат булактары болмок. Ошол эле кыздардын тоюнда септерди тигип, же болбосо кандайдыр бир цех ачып, ошонун продукцияларын сатып, өздөрү ошонун акчасын алса, бул кичи бизнес болмок жана кирешеси жакшы болмок. Бул үчүн сакталуучу каражаттар оңдоп түзөө үчүн 30-40 миңдей акча кетет. Ал эми цехти ачуу үчүн тигүү машиналары 4 тигүү машинасы 10 миң сомдон 40 миң сом болот. Футбол аянтчасы божомол менен 60-70 миңге барып калат. Ошол эгер биз ушул цехти ачкан болсок, бул өзүн өзү актамак. Колдонганыңыздар үчүн чоң.